Бардыгы тең саламдашкан, бардыгы тең, алар мындай кесилишпеген жер болгон эмес да бизде, именно көлдө. Биз мыйзамга так жазышыбыз керек. Только за принадлежность к этой организации он должен нести ответственность. Кыйноо тоноого алып, Казакстанда жүргөн биздин ишкерлерди кыйноо тоноого алып. Министрлер кабинети демилгелеп жаткан мыйзам долбоорунда кылмыштуу топтун мүчөсүн каттоо, анын каржылоосун жана мүлкүн текшерүү каралган. Андан тышкары криминалдык идеологияны пропагандалоого тыюу салынат. Кыргыз Республикасынын жогорку саясий жетекчилигинин уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясын жана финансылык материалдык негиздерине андан ары натыйжалуу ажыратуу боюнча ички саясий багыттарын ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан. Криминалдык топтордун каржылык булактарын бөгөттөөдөн тышкары абак жайларында көзөмөлдөө зарыл. Ал үчүн мыйзамдарды күчөтүү туура кадам. 2025-жылы Кыргызстанда уюштулган кылмыштуулук топтор барбы жокпу? Уюштулган кылмыштуу топ азыркы кезде жок. Азыркы күндө уюштулган кылмыштуу топтор азыр жок. Түрмөнүн ичинде, камактын ичинде топтор бар, али берге чейин бар да алар. Алардын өзүнүн ички тартип бар, ички жетекчилери бар. Мен айтканым суроо эмнеге, эгерде бизге уюштулган кылмыш болсо, биз мыйзамга так жазышыбыз керек. Только за принадлежность к этой организации он должен нести ответственность. Только катышкан үчүн. Ошондо профилактиканын эң негизги ушул болот. Мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган уюшкан кылмыштуу топторду жоюу күч түзүмдөрүнүн негизги приоритеттүү маселеси. Бул мыйзам долбоор мен колдойм. Бирок кичине жумшагыраак болуп калды да. Мен сунуштарды берем экинчи окууга. Ойлойм силер кабыл аласыңарбы же кабыл албайсыңарбы, мен билбейм аны. Бирок ойлойм силер колдойсуңар деп. Себеби ОПГ менен катуу күрөш керек. Керек болсо, надо на корню подавлять, чтобы не было у нас ОПГ. Создать условия, чтобы их вообще не было. Укуктук мамлекетте кылмыш иликтөө иштери адилеттүү жүрүп, мыйзамдын негизинде болууга тийиш. Жанагындай подстава, подкидывание дегендерден биз таптакыр алысыраак болсок депчи. Жалпы жонуна НССРдин мейкиндеги мамлекеттеринде айрым учурларда укук коргоо органдары ушундай нерселерди кылган факттар бар да. Бардыгы тең саламдашкан, бардыгы тең, алар мындай кесилишпеген жер болгон эмес да бизде, именно көлдө. Анан бүгүнкү күндө ошондой угунтуктар болуп атат да анча-мынча жаш балдарга. Биз билебиз аякта кимдер чыныгы ошондой организацияда тургандарын билебиз. Алардын баары жазасын алып бүгүнкү күндө камакта отурат. Мында жаш балдарда андай преследование болбош керек. Ал эми депутат Алтынбек Кылычбаев чет өлкөдө качып жүргөн криминалдардын маселесин көтөрдү. Кыргызстанда жок деген менен алардын бардыгы эмес, кээ бирлери сыртка качып, Россияга качып, Казакстанга качып, аякта кылмыштуу топтор менен биригип алып, Россияда жүргөн биздин ишкерлерди кыйноо тоноого алып, Казакстанда жүргөн биздин ишкерлерди кыйноо тоноого алып, алган фактылары көп такталган да. Жыйынтыгында парламентарийлер мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди.